Биз бүгүн жөн гана куру сөз менен эмес, Абдыбалинин аткарган чыгармаларын угуп көрүү менен бирге, анын баскан жолун, жасаган эмгектерин, ушинтип тасма баян аркылуу да сиздерге сунуштоону туура көргөнбүз. Анда кийинки сюжетке көңүл буруңуздар. Абдыбали Акимбеков ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында Мурас чыгармачылык борборунун редактору, Ак таңдай теле долбоорунун автору жана алып баруучусу. Андан сырткары Алтын комуз байгеси, Таңшы кайрык, Оболо кыргыз кайрыгы, Кыштак четинде, Өмүр сересинде сиз сагынган обондор көрсөтүүлөрүнүн автору болуп эфирге алып чыкты. Мындан сырткары бир канча обондуу урлардын автору, аткаруучусу. Элдик озеке чыгармачылыкты жана элдик музыкалык аспаптарды өнүктүрүү жана жайылтууда көптөгөн жаштарды тарбиялап, артынан далай шакирттерди өстүрдү. Алардын көбү эл арасында таанымал болууга жетишкен. Абдыбали Акимбековдун демилгеси менен 2008 жылы эгемендик алган жылдардан бери алгачкы жолу Кыргыз Республикасынын президентинин байгесине арналган айтыш өткөрүлгөн. Эң башкысы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясындагы Ак таңдай автордук теле долбоорунун алкагында ошол кездеги башкы директору Айтиева Максуданын сунушу менен 2014 жылы Ак таңдай автордук теле долбоорунун алкагында Алтын комуз кубогу негизделип, Орто Азия жана Казакстан элдеринин ичинде тарыхта биринчи, төкмө акындарга 10 жылда бир берилүүчү Залкардын залкарына Алтын комуз кубогу заманыбыздын залкары Залкар төкмө Замирбек Үсөнбаевга тартууланган. Аябай буга чоң ыраазымын. Мен көп сыйлыктарды алгам. Бирок бул мага сыйлык мага өзгөчө. Мындан дагы жаңылыктар каналыңарда жарала берсин. Деги эле кыргыз менен кошо жаралган, кыргыз барында өчпөй турган, өлбөй турган өнөрдүн дагы бир жаңыртып, дагы бир шаңына шаң кошуп, кайратына кайрат, күчүнө күч кошуп атканыңар бул өтө чоң сыймык. Анткени бул жанагы эле ошол жаш таланттарды өстүрүү эмес, ошо силер азыр көрсөтүп аткан эл бул Кыргыздын ким экендигин, кыргыз ушундай кайталангыс өнөрү бар экендигин, Кыргызстан Арыстанбек чыккан, Кыргызстан жеңи жок барпы, калык алым кулос монкулдар чыккан дегенди даңазалап атасыңар. Бул өтө силер жаш болсоңор дагы ошол эл үчүн кам көргөндүн, эл үчүн мурунку тарыхын сыйлап, азыркы заманды жана келечегине өзүңөрдүн кемеңгерлик көз карашыңарды далилдеп турат. Абдыбали инибиз көп жылдан бери ушу маданият тармагында эмгектенип келатат. Жаш кезинен акындык өнөр менен алып урушуп келатат. Бизге ини катары, шакирт катары дайыма сыйлап, урматтап, колдон келишинче биз да өзүбүздүн улуулук акылыбызды айтып турабыз. Азыркы кезде ошо жаш акындардын алдыңкы сабында келаткан акындарыбыздын бири. Абдыбалинин дагы өзгөчөлүгү мунун аткаруучулук чеберчилиги аябай жакшы да. Үнү, дикциясы бул жалаң эле акындык өнөр менен эмес, огонду да жакшырдайт. Эми азыр чыгармачылыгы болуп толуп турган кези, жаңылыктарды ачып, жаңы ийгиликтерге жетишүүнү каалайм. Чыгармачылыгында ийгилик болсун. Ак таңдай автордук теле долбоорунун алкагында Ош Бишкек телекөпүрө 2014 жылы башталган. Төкмө акындардын айтышы уланып, көпчүлүк залкарлар менен акылдашып, СССРдын эл артисти Залкар кинорежиссер Шамшиев Болот Төлөнучтун сунушу менен Алтын комуз байгеси деп атоону туура көрүп, республика боюнча 42 төкмө акын 9 ай бою айтышып, жыйынтыгында өрүктөн чабылган нукура алтынга ширетилип, Алтын комуз байгеси ыйгарылды. Калың журттун коштоосунда калыстардын сынынан өтүп, кыргыз эл акыны Рахматулла Козукеев Алтын комуздун ээси болгон.
Тынымсыз аракеттенип талбаган эмгеги менен 2016 жылы Актаңдай теле долбоорунун алкагында эстрадный артисти Залкар кинорежиссер Болот Шамшиевдин өтүнүчү жана анын сценарийи менен баатырлардын образында Акындардын падышасы Ош Нооруз 2016 Болот Шамшиевдин 75 жылдык мааракесине арналып Ош шаарында эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлдү. 2021 жылы Акимбеков негиздеген Актаңдай коомдук фондунан жазган өтүнүчүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун фондунан 500 000 сом бөлүнүп ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясындагы Актаңдай теле долбоорунун алкагында Алтын комуз байгеси экинчи ирет уюштурулду. Республика боюнча 42 төкмө акындын ичинен Баян Акматов Алтын комуздун ээси болду. Экинчи Алтын комуз Сулайман Тоо улуттук музейине тапшырылган. Бул жерде да Акимбеков дайыма өнөргө өзгөчө маани берген агасы меценат Ниязбек Айбашевди ынандырып, дүйнөлүк кол өнөрчүлөрдүн мүчөсү, мыкты уста Марат Берикбаевге 2 өрүк комузга буйрутма берилип, комуздарды зергер Мамырасулов Алинин чеберчилиги менен алтынга ширетилип тапшырылды. 2022 жылы да Акимбековдун өтүнүчү менен Актаңдай коомдук фондунун демилгесин колго алып, Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосунда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Манас улуттук театры, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясы биргеликте Чоңалай районунун 30 жылдык мааракесин утурлай Залкар ырчы Буркан Акимбековдун, төкмө акын Бекмурза Камиловдун жаркын элестерине арналып, Чоңалай жергесинде республикалык төкмө акындардын айтышы жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Карт тарыхтан орун алчу Алтын комуз Бишкек шаарында улуттук тарых музейине 12 август күнү коомдук ишмерлер, чыгаан атуулдар, маданият өкүлдөрү, жазуучу акындар, коноктор, массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү жана шаар тургундарынын катышуусунда салтанаттуу түрдө Актаңдай коомдук фондунун демилгеси менен Алтын комуз тапшырылса, Актаңдай коомдук фонду интернеттин жамааты жана билим айтыш долбоору менен 6 ай тыгыз иштешип, жыйынтыгында 13 август күнү Бишкек шаарындагы Ынтымак эс алуу багында билим айтыш долбоорунун финалдык айтышында Актаңдайдын экинчи Алтын комузу калыстардын чечими менен төкмө акын Жылдызбек Төрөкановго ыйгарылды. Эмгекке берилип, маңдай тер агызып, дагы да улуу максаттарды көксөгөн Абдыбали Акимбеков ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын эң элге белгилүү болгон Ыргесе телесынагын жандандырууга салымын кошту. Жетекчилик менен акылдашып, ушул 2022 жылы Дастан күнүн өткөрүүнүн идеясын көтөрүп, Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу түз эфирде даңазалуу дастандар өнөрпоздордун айтуусунда эфирге чагылдырылды. Мындан ары жыл сайын ЛТРде 30 май Дастан күнү белгиленмек. Жогоруда айтылгандардын баарын Абдыбали Акимбековдун элдик өнөргө кошкон чоң салымы деп эсептөөгө болот. Учурдагы ЛТРдеги устаттары, кесиптештери, жетекчиликтин колдоосу Абдыбали Акимбековдун шыгына шык, демине дем кошуп, өнөрүнүн өсүшүнө, калың журтка таанылуусуна ЛТРдин чоң салымы бар деп, өмүр өткөнчө ыраазычылык билдирем деп ар убак айтып келет. Элибизде жалгыз аттын чаңы чыкпайт, чаңы чыкса да атак даңкы чыкпайт дегендей, Абдыбали Акимбековдун жеке инсандар менен мамилеси жана коомчулук менен иштеше алганынын негизинде жергебизде ушундай улуу саамалыктар уланып келүүдө. Демек, жалгыз эмес. Устаттары атасы Буркан Ырчы, Ашыралы Айталиев, Тайырбек Төкмө, Тууганбай Абдиев, Султан Боролдоев. Абдыбали Акимбеков өзү да бир нече айтыштарга катыша алды. 2001 жылы Өзбек Республикасынын Термез шаарында өткөн эл аралык фестивалда 1 орунга ээ болгон. Ал эми Жалал Абад шаарында айтылуу Бар папыздын 130 жылдык мааракесине арналган республикалык акындардын айтышында баш байге гран-принин ээси болгон. Кадамжай районунда 2016 жылы өткөн Туяк ырчынын 160 жылдык мааракесине арналган айтышта баш байге Ак боз аттын ээси. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, 2007 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы, 2008 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик телекомиссиясынын жана ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылды.